16-декабрь дүйшөмбү. Мураз футбол турнири аяктады. Президенттин командасы биринчи орунду ээледи. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы кызматынан кетти. Бул кызматты Жапаров 21-жылдын октябрынан бери ээлеп келген. Мин кабинетин жана президенттик аппаратты убактылуу Адылбек Касымалиев жетектейт. Төраганын биринчи орун басары милдетин Данияр Амангелдиев аткарат. Тиешелүү жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду. Мындан ары жер төлөөсүндө унаа токтотуучу жайы жок курулушка уруксат берилбейт. Тактап айтканда, бир батирге бир унаа токтотуучу жай жана 5 кабаттан бийик үйлөргө жер төлөөсүндө атайын унаа токтотуучу жайы болушу зарыл. Учкун ачык акционердик коомдун жылдык кирешеси 2 миллиард сомдон ашты. Кыргызстанда автоунаа чыгаруу бир топ өстү. 2024 жылдын башынан бери өндүрүштүн жалпы көлөмү 2,17 миллиард сомду түздү. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан жыл башынан бери Россияда 618 кыргызстандыкка дээрлик 43 миллион рубль төлөнбөгөн эмгек акы алууга жардам берилди. 549 үй бүлө ак өргөлүү болушту. Скрябин көчөсүндө жайгашкан мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган жаңы батирлердин ачкычын Садыр Жапаров салтанаттуу түрдө ээлерине тапшырды. Жакынкы арада Мураз турак жай комплексинен дагы 510 батирди берүү пландалууда. Russian Travels Awards улуттук туризм сыйлыгында Кыргызстан туризм номинациясында 2-чи орунду ээледи. Президент Садыр Жапаров жогорку окуу жайлардын 90 өзгөчөлөнгөн студенттерине президенттик стипендияны тапшырды. 17-декабрь шейшемби. МАМ курулуш агенттигинин маалыматы боюнча 24-жылы 587 лицензия курулуш нормаларын бузгандыгы үчүн убактылуу токтотулган. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 24-жылдын 1-октябрынан тарта Кыргызстанда аскер кызматкерлеринин пенсиясы 10,8% жогорулады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупциядан, мыйзамсыз иштерден бюджетке өндүрүлгөн каражат тууралуу маалымат берди. Алсак 3 жылдын ичинде мамлекетке 168 миллиард 287 миллион 49 миң сом кайтарылган. Ташиев коррупцияга каршы күрөштү уланттарын айтып, 2026 жылдын аягына чейин бул көрүнүш толугу менен жок кылынат деди. Имамидин Ташев кайрадан өз жанын кыюуга аракет жасады. Ал курсагын айнек менен кесип жарат алганы айтылды. Президент бир катар өлкөлөрдүн элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Бишкекте жогорку чыңалуудагы жаңы 2 көмөк чордону ишке берилди. Мындан 2 апта мурда эле дайындалган салык кызматынын жаңы төрагасы Кыдыкбек Кыдыров электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарын жашыргандыгы үчүн кызматтан алынып, ал дагы жоопко тартылат. Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Ысык Ата санаторийи реконструкциядан толугу менен өтүп ачылды. Санаторийдин оңдоодон кийинки ачылышына президент Садыр Жапаров катышты. Бишкекте биринчи жолу президенттин медиа жана журналистика жаатында уюштурулган Мейкин сыйлыгын тапшыруу аземи өттү. Сыйлыктын байге фонду 10 миллион сомду түздү. 10 номинациянын ар бир жеңүүчүсүнө 1 миллион сомдон тапшырылды. Мейкин сыйлыгынын негизги максаты өлкөдөгү медиа жана журналистика тармагын өнүктүрүү, кесипкөйлүктү жана чыгармачылык активдүүлүктү көтөрүү. Сыйлык журналисттердин эмгектерин баалап, аларды стимулдаштырууга багытталган. 18-декабрь шаршемби. Бишкекте жаш мугалимдин депозити программасы боюнча 100 жаш мугалимдин ар бирине 90 миң сомдон берилет. Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин төрагасы, Данияр Амангелдиев анын биринчи орун басары Бакыт Сыдыков экономика жана коммерция министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду. Жогорку кеңештин жыйынында президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин мурдагы жетекчиси Акылбек Жапаровду салык кызматынын кызматкерлерине козголгон кылмыш ишин кароодо кызыкчылыктардын кагылышын болтурбоо үчүн кызматтан алганын түшүндүрдү. Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик салык кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка Адылбек Касымалиев кол койду. Жүргүнчү ташыган Бишкек-Москва поезд каттамы жандандырылды.
Талас облусунун Манас районунда болжол менен 20 миллион сомду түзгөн 59 гектар алма бак мамлекетке кайтарылды. Жогорку кеңеште жаңы депутат Жайлообай Нышанов ант берди. Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде орун алган каракчылык фактысы боюнча кылмышка шектүүлөр аныкталды. Учурда кылмышкерлерди кармоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жогорку кеңеш эмгек кодексине киргизилген өзгөртүүлөр боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Январь жана май айларында узакка созулган дем алыш күндөр болот. Тагыраак айтканда 1-январдан 7-январга чейин, ошондой эле 1-майдан 9-майга чейин майрамдык эс алуулар болот. Кыргызстанда биринчи жолу сөөк чучугун алмаштыруу боюнча операция ийгиликтүү жыйынтыкталды. 19 декабрь бейшемби. Бишкек-Каракол багыты боюнча авиакаттамдар аткарыла баштады. Лыжа жана сноубордторду учакка алуу акысыз болот. Парламент интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салуу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Документ президенттин кол коюусуна жөнөтүлдү. Ал эми милицияларды видеого тартууга тыюу салган мыйзам долбоорун четке какты. Социалдык фонддо инвестициядан 5 миллиард сом киреше тапканын билдиришти. Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусундагы жаңы имаратын ачты. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому атын өзгөрттү. Эми Кыргызстандын аэропорттору деп аталат. Бишкектеги Ак Ордо конушунда 750 орунду мектептин курулушуна капсула салынды. Садыр Жапаров капиталдык оңдоодон өткөн Улуттук илимдер академиясына барды. Өлкө башчы заманбап жабдуулар орнотулган жаңыланган лабораториялардын, илимий борборлордун жана залдардын абалы менен таанышты. Эске салсак, Улуттук илимдер академиясынын капиталдык оңдоп түзөө иштерине 500 миллион сом бөлүнгөн. Президент Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлеринин айлык акысын келерки жылдын 1-январынан тарта 100%га чейин көтөрүлөрүн расмий түрдө билдирди. 2025 жылдын 1-майынан тарта Кыргызстанда электр энергиясына тарифтер көтөрүлө баштайт. Тарифтер инфляциянын деңгээлине жана энергетикалык жабдуулардын баасынын өсүшүнө жараша болот. Болжол менен 15-20%ды түзөт. 20 декабрь жума. Бишкекте көптөн күткөн таштандыларды кайра иштетүүчү завод 2025 жылдын декабрь айында ишке берилери пландалууда. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Кепилдик фонд 2024 жылы ишкерлерге дээрлик 9 миллиард сомдук кредиттерди алууга мүмкүнчүлүк берген. Бишкекте 3-чү элдик курултай өттү. Элдик курултайга президент Садыр Жапаров, өлкөнүн бүт аймактарынан келген 700дөй делегаттар, жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жана президенттин облустардагы өкүлдөрү катышты. Мамлекеттин экономикалык өсүшү жаңы тарыхый чектерди багындырууда деп Садыр Жапаров 3-чү элдик курултайдагы кайрылуусунда билдирди. Алсак 2020 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 639 миллиард сомду түзсө, быйыл 1,5 триллион сомдук чекке жетүү пландалууда, деди президент. Президент мамлекеттен уурдалган мүлктөрү кайра кайтарылып жатканын айтып өттү. Бул жерде мамлекет мыйзамдуу түрдө алынган мүлккө эч качан кол салбастыгын айтып, ал эми кыянаттык кылып бекер уурдоо алдоо жолдору аркылуу байыгандар жазаланбай жүргөн жыргал жашоолорунун убактысы бүткөнүн белгиледи. Президент Садыр Жапаров банк тармагына кайрылып, аларды материалдык күрөө менен гана насыя берүүнү токтотууга чакырып, ишкерлерди өсүш үчүн узак мөөнөттүү каржы жана ресурстар менен колдоо зарылдыгына басым жасады. Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасы толугу менен чечилгенин айтып, бул биздин өлкө үчүн тарыхый мааниге ээ экенин баса белгиледи. Билим берүү министрлигин 2025 жылы 2 бөлүккө бөлүүнү сунуштоодо. Мектеп жана мектепке чейинки билим берүү министрлиги жана жогорку билим берүү жана илим министрлигине бөлүү. Өлкөдөгү 3000дей томоло жетим балдардын ар бирине эсеп ачылып 500 000 сомдон салынды.
2030 жылга чейин ички дүң продукцияны 30 миллиард долларга, сом менен айтканда 3 триллиондун деңгээлинен ашыруу жаңы министрлер кабинетинин алдында коюлган максаты. Буга бүт мүмкүнчүлүктөр бар экени айтылууда. Бишкектеги тынбай жааган каардан улам жолдордогу абал татаалдаштырылды. Эки ГИС порталынын маалыматы боюнча бүткүл борбор тыгында туруп калды. Жол тыгынынын максималдуу көрсөткүчү катталды. 21 декабрь ишемби. Садыр Жапаров коррупция менен күрөшүү үчүн коомдук уюмдарды жоюуну талап кылды. Эгер кимдир бирөө коррупция менен алектенип жатканы болсо, мамлекеттик органдар бар, ошолорго айткыла, деди Жапаров. Президент юстиция министрлигине мындай уюмдарга чара көрүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров Европа парламентинин Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы резолюциясына комментарий берди. Өлкө башчысынын айтымында эч ким өлкөнүн ички иштерине кийлигише албай турганын айтты. Мамлекет башчы белгилегендей, даават жоюлбайт, бирок даават айтууга өзгөртүүлөр киргизилет. Тагыраак айтканда, үйлөрдү кыдыруу токтотулат. Бишкекте 2 күнгө созулган 3-чү элдик курултай ишин жыйынтыктады. 2 күн ичинде курултайда 150 делегат сөз сүйлөп, сунуш пикирлерин айтышты. Мындан тышкары кагаз түрүндө 2000ден ашык кайрылуулар келип түштү. Президент Садыр Жапаров курултайды жыйынтыктап жатып, делегаттардын суроолоруна жооп берип, өлкөнүн өнүгүүсүнүн ар кандай аспектилерине кеңири токтолду. Элдик курултайдын жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Бишкек шаарында 34 уруксатсыз орнотулган курулуштар демонтаждалды. Бишкектин көчөлөрүн каардан тазалоо иштерин тийиштүү деңгээлде аткарбаган жооптуу жетекчилер тартиптик жазага тартылды. Оштун борбордук аянтында балаты жандырылды.